Акыркы мезгилдерде сойкулук маселеси калк арасында кадыресе жумуш катарында кабылданып калгандыгы албетте бул өкүнүчтүү. Акыркы маалыматтарга таянганда Кыргызстанда 12 миңден ашык сойку кыздар каттоодон өткөн. Бул нерсе көйгөйбү өлкөбүз үчүн? Эгер көйгөй болсо бул нерсени чечүү жолдору кайда? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул багытта болмокчу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Dasturxon görkün açkan, jilin sayın tamşantkан, nukura taza, damdu, adal kalbasa, alato. Özgüçü jiti ankıgan, eng sapattu, koşulmaları jok kalbasa, alato. Baylanış telefonu 0553 11 0009, 0551 33 64 48. Жогоруда биз белгилеп өткөн сойкулук маселеси туурасында өздөрүнүн түшүнүктөрүн түшүндүрүү үчүн келген конокторду алгач тааныштырып кетели. Халича Умуралиева 1956 жылдын 28 июлунда туулган, филология илимдеринин кандидаты, жогорку билимдүү. Россиядагы Калинин мамлекеттик университетинин филология факультетин 1973-78 жылдары окуп бүтүргөн. 2012 жылдын март айынан баштап азыркы күнгө чейин биздин укук коомдук фондунун башчысы болуп эмгектенип келет. Андан тышкары көп патирлүү үй кыймылы коомдук уюмунун төрайымы, банк мүдүрлөрүнүн кеңешинин мүчөсү болуп да иштеген. Жогорку кеңештин регламенти, энергетика боюнча концепциясы, мамлекеттик жумуш жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын кайрымдуулук уюму тууралуу жана башка мыйзамдардын, проекттердин иштеп чыгуусунда катышкан. Сойкулукту азайтыш үчүн пропаганда агитация болуш керек. Анан кийин укук коргоо министр органдар чара көрүш керек. Саламат Адылов 1975 жылы 26 октябрда Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарында туулган. 1993-97 жылдары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги алдындагы Бишкек шаардык жогорку мектебинде билим алган. 2012 жылдан 2013 жылга чейин Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын инспектордук штабынын башчысынын орун басары болуп эмгектенген. 2013 жылдан баштап азыркы учурга чейин Бишкек шаардык адам сатуу жана коомдук адеп ахлакка каршы кылмыштар менен күрөшүү бөлүмүнүн жетекчиси, полковник. Сойкулукту токтотуш үчүн биринчиден правовой базаны даярдаш керек, экинчиден профилактика кылыш керек, үчүнчүдөн ушу телевидение средства массовой информациядан ушул проблемалардын баарын көргөзүш керек. Биздин студияга кош келипсиздер. Өкмөттүк эмес кызматтарда өзүңүздөрдүн иштериңиздерди жүргүзүп келатасыздар. Бирок ушул жерде демократиянын бир баалуулугун карап көргөндө адам жеке өзү эркин деген нерсени дагы билип келебиз да. Ушул жеке өзү эркин деген демократиянын бир баалуулугу, ушул эрежеси сойкулук деген маселеге түртпөйбү? Эркин экенбиз биз каалаганыбызды кылышыбыз керек деген нерседе. Международный документтерде ар бир кишинин укугу бар. Ал сойкулоо, голубой болобу, кандай болобу? Бул ограничение болуш керек. Башка кишилердин укугун бузбаса, башка кишилерге жаман эмелерди эметпесе, анын укугу ограничение болбош керек. Адам өзүн өзү билиш керек, 18-ке толдуңбу? Сойкулук жагабыз ага. Бул сенин бирок бири тарапка чейин. Сиздердин ушул ички иштер кызматкерлери тарабынан ачылган бир отделдин ушул биздин равалык, биздин адептик аң сезимибизди көзөмөлдөө багытында түзүлдү деген нерсени айтып келгенсиздер да. Эми негизги максаты ушунун эмнеде? Эмне үчүн ачылды ушул? Негизги максат бүгүнкү күндө мына бизде өтө көп кыздар ушу сойкулукка берилип кеткен себеби мына акыркы статьяларды 98 жылдан бери жок болуп калган. Ушу көп кыздар ушул нерсеге берилип кеткен. Бул биринчиден, экинчиден ушу именно из числа вот секс-работниц кыздардын арасынан идет вербовка. Вербовка болуп ушу кыздарыбыз азыр чет мамлекетке кетип атат, ближнее дальнее зарубежье кетет. Мына пример Казакстанга эле канчасы кетип атат. Мына бүгүнкү күндө мына биздин анализ боюнча мына 2013 жылы почти 700 кыз жок в возрасте от 15 до 25 лет без вести пропавший болуп числится. Анын көбү табылып атат. Ошонун көбү табылган опять-таки ушу антиобщественная среда, ушу эле сойкулук арасынан Турцияда, Эмиратта, Казакстанда табылып атышат. Анан кийин бул тоже еще не страшно, да? Страшно в чем? В том, что ушу кыздардын сойкулук менен иштеп аткан кыздардын 65-70% бүгүнкү күндө
заболевает различными заболеваниями, прежде всего половым путем. 60%-тын içinden почти 30-35% положительный диагноз на сифилис. Положительный диагноз на сифилис. Вот. Опять-таки, мына бүгүнкү күндө биз мына Союз малында кандай болчу, кожвен диспансер менен совместный рейдтер өткөзүп, ушундай кыздар оорукчанын болуп выявляться связьдарын тетиги көл болобу, баткен болобу, качен барып выявлять этип, ушу оору тарабасын деп ушундай жумуш өткөзүлчү. А бүгүнкү күндө мына биз ушул жумушту баштасак вообще страшно болду. Мына Сойкулуктун негизги максат сойкулук маселеси, бүгүнкү биздин тема ушундай болот. Сойкулук максаты токтотуш керекпи негизи? Биздин максат ачылган себеби бул деген биринчиден биздики торговля людьми, а потом уже преступление против общественной нравственности. Эти два вида, они взаимосвязаны. Поэтому мына бул деген бул экинчи планга ташталып, бул каралбай жүрүп, бүгүнкү күндө аябай мына ушундай эмеге келгенбиз да, абалга келгенбиз. Мына ежемесячно бизде ГУВД Бишкек боюнча эле ежемесячно 3-4 факт о безвести пропавших девушек. Ошол ата энелердин силер жашын карап көрүлө. Ушул кыйналып балдарын жоготуп жүргөн ата энелердин положениясын көрсөңөр. Вот для этого и был создан наш отдел. Здесь опять-таки выявление притонов, чтобы наказать именно содержателей притонов, организаторов, лиц, которые вовлекают именно в проституцию. Анан кийин выявление каналов, маршрутов перевозки наших людей. Буларды деген алдап туруп алып кетишет. Бияктан жакшы нянька болуп иштейсиң, продавщица болуп иштейсиң, паспортум жок десе, буларга наоборот ушуларга, преступниктерге наоборот нан да, потому что өзүнүн паспорту менен кыздар кетсе, булар коркушат, потому что границадан отследить еще можно. А поддельный паспорттар менен кеткен кыздар это все уже бияка келбейт, уже 100% келбейт. Потому что эртең мен айткандай трансплантация органа и тканями кетет бул кыздар. Демократия деп жогоруда биз белгилебедикпи? Кыргызстанда адам укугу деген доордо жашайбыз. Сойкулоо, башкалоо, ал өзүн өзү билет деген нерсеге келип атпайбызбы? А ушул нерсе бир карама каршы келип калбайбы силердин кызмат? Биз даже мына эже айтып кеткендей, проституцию не искоренить. Это самая древняя профессия. Буну деген искоренять этпесек да, она должна быть подконтрольная. Даже мы должны знать, мы должны проводить профилактику с этими девушками, чтобы они знали, даже если они поедут в другие страны, что их ожидает, с чем они могут там столкнуться. Опять-таки профилактика вот этих болезней, потому что на сегодняшний день заражаются клиенты, от клиентов матеря кормящие, а от них уже заражаются наши дети. Сегодняшний бүгүнкү фактор кыздар до такой боюнда болуп тетиги 9 ай менен больницага түшкөнгө чейин билбейт, что у нее она заражена такими заболеваниями, как сифилис, да? При поступлении в родильные дома они уже узнают. А это уже поздно, потому что ребенок уже рождается с рожденным сифилисом. Мына недавно 5-6 күн бурун болду, тоже девушка попала в роддом, родила сифилис эмес, ВИЧ. И уже ребенок тоже ВИЧ менен төрөлөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул маселе Кыргызстанда ушунчалык бир актуалдуулугун арттырып, ушунчалык бир көйгөй экендигин өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Азыр ушул туурасында биз ушул СПИД боюнча эксперттердин оюн угуп, андан соң көрсөтүүнү улантабыз. Эксперттердин айткан оюнча 12 миңге жакын Кыргызстанда кыздар бар деп эсептелинет да. Бирок ошонун баарын текшергенге текшерилбейт. Көбүнчөсү азыр ички иштер кызматкерлери кааларды кармап жанагындай мажбурлап текшерип аткандыгына байланыштуу алар мурда көчөдө эле иштешсе, точкаларда иштеп өзлөрүнүн аргачакта иштесе, азыр подпольяга кетип калыштылар. Гостиницаларга, саунага кетип да, ошон үчүн аларды биз көпчүлүгүнө мындай байланышсыз жок болуп калат да, байланыш үзүлүп калат. Мисалы арасында ооруп атканын билбегендер бар да. Өзүлөрү ооруп атат, бирок доктурга кайрылышпайт. Арасында ооруганын билип туруп деле баягы акчанын айынан өзүнүн ооруп атканын билип туруп эркектерге жуктурушу мүмкүн да. Акчанын айынан барышат да, мен оорулум деп эч кимге айтпайт да. Бул коркунуч турат, коомчулукка коркунуч турат. Анткени ошол жыныстык катнашка барган кишиге да жуктурушу мүмкүн. Андан кийин ошол боюнда болуп калса, ал дагы бала төрөлөт. Андан кийин келечекте
оорлуу балдар төрөлүшү мүмкүн да. Бирок бизде быйыл канча 2010 жылдан бери Кыргызстанда жанагы энеден балага берилиштин алдын алуу максатында боюнда бар аялдарды эрте учетко алынат. Алар 3 айга чейин алынат. Учетко алынганда аларды ВИЧ-инфекцияга текшеребиз. Эгер оң белги берип калса, ошол 3 айдан баштап баладан энеден балага берилбеш үчүн дарылайбыз алардычы. Анан ошондо мындай ден соолугу таза бала төрөлөт. Мына өзүбүз жогорудагы биздин эксперттердин оюна күбө болдук. Эми биз демократия, адам укугу каалаганын кыла бериш керек, өзүн өзү билиш керек деген нерсе балким биздин тамырыбызды кыркып же ушундай бир сойкулардын көбөйүшүнө, эртеңки кыргыздын улуту, эртеңки кыргыздын муунун төрөп берүүчү биздин айымдардын бир тескери жолдо же ушундай бир тукум курут багытында кетип калуу коркунучтары болбойбу? Биз демократия деп эле ушундай кылганыбыз кандай болуп калат? Улукбек, сойкулук менен демократиянын барабары жок. Мисалы, монархияларда сойкулук болгон. Ушу сойкулук экономическая составляющая, анан кийин моральная составляющая деп кетирсе болот. Өлкөлөрдүн баарына демократия болобу, теократия болобу, же монархия болобу, же Римская империя болобу. Бул сойкулук бар болчу. Ошондуктан демократияга бияка тиешеси жок. Адам өзүн өзү билет деген демократиянын бир адам баалуулугу бар да. Иракта эмне? Шариаттын канону менен жашаш керек. Демократия деп сенин эркиң жок. Мен айтып коемун, мындай постулат бар. Кишинин укугу бирөөнүн укугун бузуп баштаганга чейин ошол эркин болуш керек. Сойкулар бүгүнкү күндө кылып жаткан иши башкалардын укугуна тиешеси. Азыр сойкулар, алар өзүлөр рабы. Булар кул болуп жүрөт. Кимге? Сутенерлорго кимге иштейт? Акча алганга, организованно преступный группировкаларга. Ошо жерде ким аларды крышевать этет? Правоохранительный органдар, депутаттар бар, у которых мы знаем депутаты, ошолордун публичный үйлөрү бар. Сауналары бар. Ошол жакта ошол эксплуатация кылып акча жасап аткан кишилерибиз бар. Баарыбыз билебиз, бирок эмнегедир унчукпайбыз. Ошондуктан ушундай подразделенияны ачканда алар ошо каналдардын баарын изилдеп, анан кийин ошол именно ушул сойкулукту өстүрүп, ушуну тыюу салбаган кишилерди телевизорго чыгарыш керек. Ошолор күнөөлүү ушундай ситуацияга. Мисалы биздин кыздар айылдан келди. Эне атасы мисалы жок, же жакыр жашайт. Ошон мен сага кийим алып берем, мен сага тамак берем. Мына деп алар аябай жеңил ушул системага кирип баштайт да, анан кийин чыгайын дегенде алар эч качан эч кимди чыгарбайт. Ошондуктан кээ бир кыздар ойлойт, мен 2-3 ай ушу сойкулук менен акча топтоп алайын, менин окууга төлөп коеюн, анан кийин мен честный болуп чыгып кетем. Блеф. Чыга албайт. Ушуларды уже сутенерлор шантаж кылат. Мен институтка барам, мен сени эметем, ушуну кылбасаң мен сени өлтүрөм, тигиндей мындай. Жогоруда дагы белгилеп кетпедиңизби жеке? Ушул адамдар аң сезимине жана экономикалык баалуулугуна байланыштуу сойкул болуп кетиши деген маселечи. Чындыгында биздин эзелке башка Ирак, башка мусулман мамлекеттерин деле карабай эле коелу, өзүбүздүн тарыхты карап көрөлү. Биздин тарыхта ушундай бир далилдер бар, ушунчалык бир ачкачылык өкүм сүргөн учурлар болгон, ушунчалык бир кыргындар болгон учурлар болгон, экономикалык бир ушунчалык жетишпестиктер болуп турган. Дагы бир агайлар айтып жүрөт, ушул аттын тезегинен түшкөн арпаларды, будайларды жууп, ушунчалык талкан жасап жеген доорлор да болгон экен да. Бирок ошол учурда кыздарыбыз өзүм билем деп сойку болуп кетпеди эле, ушундай нерселер болду эле деген нерселерди айтып атат. Эми кандай десек болот ушул жерде караш керек да. Биз азыр кандай өлкө? Биз чоң өлкө болуп атабыз да. Мурун кыргыздар кандай жашаган? Племенной, родоплеменной. Ошол жерде баары бири-бирибизди билебиз, баарыбыз эмне кылып атканын билебиз. Бирок статистиканы карасак, эмне үчүн бизди кыргыздар сифилис менен ооручу?
Ошондуктан бул изилдөө кылыш керек да. Бирок мындай статистический данные алсак, биринчи советская власть келгенде ушу исследование кылганда көп кыргыздар сифилис менен ооруган. Значит, ошо биздин даже ушундай родоплеменное отношение болгон обществода, коомдо баары бир сойкулук болгон. Бирок кайсы формада болчу? Контролируемый форма болчу. Туурабы? Себеби ушуну мындай контролдоп четке какканга мүмкүнчүлүк бар болчу. Аз киши болчу. Азыр өлкө чоң. Шаар миллион. Демек адамдардын көбөйүп кеткендигинен бири-бирин тааныбай калгандыгынын натыйжасы деп билсек болобу же бул Кудайды тааныбай, Кудайдан коркпой калган баалуулук депсе болобу? Кудайдан коркпогон бул башка нерсе. Бул социально-экономический деңгэл, өлкөнүн деңгээли көрсөтөт да. Жогоруда биздин ушул ички иштер тармагында кылып жаткан кызматы, сиздер укук коргоочулар, өкмөттүк эмес НПОлор ушу коргоп ушуларды колдоп бересиздерби же бул нерсеге бут тосуп кылып аткан иштерине тоскоолдук жаратасыздарбы мисалы? Буларга бут тосуп, буларга аплодисмент кылышыбыз керек. Туура кылдыңар, ушундай подразделение ачтыңар. Кишини сатууга тыюу салган подразделение бизге керек. Себеби жок, именно ушул сойкуларды токтотуу багытында болгон, сойкуларды бир ачыкка чыгарып, интернет блогтарына чыгаруу маселелери болуп, ушундай бир фактыларга мисалы. Бирок, мен ойлоймун, телевизорго бир кызды алып, бетин көрсөтүп, бул кыз сойку деп айтканы туура эмес. Ошондуктан бул кадрларды көрсөткөндө, например, башка өлкөлөрдө бетин жабат сүйлөп атканда. Башка жол кандай? Күндө пропаганда, агитация, телевидениядан, радиодон айтыш керек. Сойкулук бул аябай жаман иш, себеби сойкулук торговля киши менен кишиге сатууга, анан кийин трансплантация органга кетип калат. 600 кызды мына айтып атпайбы статистиканы? 600 кыздар жок, каякта, кайсы органдардын ким алып кетти белгисиз. Ошондуктан ушундай нерселер болбош үчүн ушул иштеш керек. А сойкулукту азайтуу боюнча притондорду азайтыш керек. Рахмат. А сиздер жогоруда ушул сиздерге буга чейин байланышканыбызда дагы бизге ушул өкмөттүк эмес уюмдар бир бут тосуу маселелерин жаратып жаткандыгы дагы көрүнүп турат деген маселелерди да белгилеп кеткенсиздер да. Эми кандай болот? Мисалы, чындыгында эле ушундай болот абы? Ал мындай да вот мына өзүңүз көрдүңүз, мына спеццентрден айтып атышат, что міне ушу отдел ачылгандан бери подпольяга кетти депчи. Мен мынтип айтат элем, бул ушул спеццентрдин статистика боюнча деле бүгүн Кыргызстан входит в число 7 стран мира, где динамично развиваются вот такие болезни. Число 7 стран мира. Вот ойлоп көргүлө. Анан булардын иштегендери, да, действительно иштейт, но они работают только с уличными девочками, которые мына көчөдө турат. Көчөдө точкаларда турган. Ошол кыздар менен иштеп атат. Бул деген от всего 20% иштеген кыздар. Калган кыздар иштешет, мына эже айтып кеткендей. Особняктарда, съемный квартираларда. Алар они в день зарабатывают от 5 до 15 тысяч сомов. Эч качан добровольно барып анализ тапшырбайт булар. Эч качан мынтип барып ошо ТАИС плюска же спеццентрге барып анализ тапшырбайт эч качан булар. 80% ошо жүрөт. Мына биздин мына бүгүнкү мына высшее учебное заведение, ата энелери жакшынакай состоятельный кишилердин эмелери. Ошол эле мединститут, ошол эле Славянский, ошол национальный университет. Канча кыздар кетип Алматыга иштеп келет 4-5, 6 күндөргө. 3 күндө булар 1,5-2 миң доллар менен келишет. Казакстан, Алматанын притондорунда иштеп келишет. Андан кайра келип сабак окушат. Потому что бияка көрүнгүсү келбейт. Алар менен ким иштейт? Турцияга канча кетип атат? Мына мен өзүңөр барып аэропортко бир күн барып көрөлүчү, бир эле күн. Дубай, Турция, Анталияга учкан самолетторду карап көрөчү. Канча жаш кыз учуп атат бүгүнкү күндө. Бул көйгөйдү чечүү туурасында дагы коомдук ишмерлердин пикирлери бар. Ушул пикирге токтолуп, андан соң көрсөтүүнү улантабыз. Муну токтото албайт. Муну токтотуу үчүн кечирип койгон Курандагы гана өкүмдү ишке ашырыш керек. Курандагы өкүм ишке ашырыш керек. Сойкуну, сойку экендигин далилдеп, Курандын талабы боюнча далилдеп, анан аны ташбаран кылыш керек. Ташты биринчи казы өзү атып бериш керек. Демек, казы жок болгондон кийин
бұл іш ишке ашпайды. Қазы болуш үчүн ислам мамлекети болуш керек. Ислам мамлекети жок, казы жок, демек сойку ташпараң болбойт. Сойкулар коркпой ойноп жүрсө боло берет. Бирок ушинтип жашай беребиз, эмне кылабыз? Ислам мамлекети жок экен, казы жок экен деп тим коебузбу десе, ошого окшогон жигиттер чыкканы туура. Жок дегенде коом буларды жек көрүш керек. Жок дегенде балдарынан көрсөтүш керек. Көрдүңбү тетиги сойкуну деп. Советтер Союзу токтото алган эмес. Эң күчтүү мамлекет, дүйнөнү титиретип, бардыгын отургузуп койгон держава токтото алган эмес. Бирок эли сойкуларды жаман көрчү. Амарал деп жаман көрчү, мына сойку деп. Карачы мына деп. Ошондой деңгээлге жеткирсек да кана эле. Элибиз ушу сойкуларды жек көрүп калсак кана эле. Ошон үчүн бул балдарды колдош керек, бул керек. Адам укугу дегендерге скотч менен жабыш керек болду. Өзүңдүн кызыңды сойку алып кетишин каалайсыңбы? Эмнеге сен өзүңдүн небереңди сойку болбойт деп ойлойсуң? Эмнеге балаңдын баласын голубой болбойт деп ойлоп атасың? Болуп кетсечи, көрүңдү оодарыласың. Адам укугу деп, аерде укугуң уже такыр башка нерсе болуп калат. Аерде көрдө жатып, укук маселеси башка талаага өтүп калат. Артыңда неберең эрге тийип кетсе, эркек болуп туруп. Укугуң такыр башка нерсе болуп калат деп буларга да түшүндүрүш керек. Коем биз кыргыз элибиз го сойку десе бир жолу бардык нерсени башка минип албайлы, укук деп атып. Деп түшүндүрүш керек. Балдардын кылган иши туура. Жок дегенде жек көрүшүбүз керек да буларды. Чегине жеткен түштүктө айтып коет, аддиден ашкан бейбаш болуп кетти да. Бир нерсени айткым келет бул ажыга. Эч качан репрессия бир дагы нерсени жойгон жок. Репрессия, любая репрессия ал проблеманы подпольяга киргизип таштайт да, көрүнбөс кылып. А көрүнгөн жерде проблеманы азаят. Себеби бул жөнүндө айтыш керек. Бирок боо кыз жаман деп кызды моонтип эметпеш керек. Андан көрө ушул ажы барып изилдеп, кайсы биздин чоң кызматта турган кишилер сойкулардын саунасын кармайт деп ошолорду чыгарбайбы? Бирок ага күчү жетпейт. Байкуш эме айылдан келген деңгели мындай билими жок кыздарды сен жамансың дегени эң оңой. Ташты алып ыргытканы эң оңой. Бирок проблеманы өзүнүн ордунан ликвидировать эткенге буга сен жамансың деген метод жетишпейт. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жаңы ачылган подразделение туура ачылды. Конвенциялар бар, торговля людьми деген. Ошондой чегинде иштеш керек өкмөт. Өкмөт болсо, күчтүү өкмөт болом десе, ошо жерде ошол эле сойкулар кыздардын укугун коргош керек мамлекет. Анан биз дагы бул ушул сойкулук маселесин изилдеп жүргөндө дагы атайын ушу ички иштер тармагында эмгектенип жүргөн кызматкерлер тарабынан дагы бир өздөрүнүн пикирин айтты. Аттарын атабай эле коелу, бирок ушунун артында ички иштер органдары эле, ушул биздин башында, бийлик башында тургандар, ушул кызматта жүргөндөр, ошолорго крыша болуп, ошолордон акча алып, ушундай бир жолго барып жаткандыгын дагы белгилеп өтүштү да. Ушундайлар бар, болбосо бул нерсе улук бар. Аны не скрываем. Мына мен сизге бир пример айтайын. Мына 3-чү орунда турат деп атабыз. Мировой эме боюнча, оборот боюнча. Мына оружие сатыш үчүн муну деген заводдор керек. Муну изготовить этиш керек. Анан ошо сатыш керек, туурабы? Канча деген фабрика салыныш керек. Баягы эле наркотик кайра эле себиш керек, өстүрүш керек, дарысын себиш керек, ингредиенттерин кошуп туруп жасаш керек да. А здесь мына готовый бизнес. Башка бир ата эне бакышты өстүрдү, алар муну алды уже кул кылып иштетип атат. Ошон үчүн бул жерде мындай теневой оборотто, любой теневой оборотто крыша деген бар. Анан мен айтып кетейин, биз өзүбүздүн правоохранительный органдын ичинен, мына МВДнын ичинен уже чыкты мындайлар. Мына өзүбүз наказать эттик, жумуштан да кеткендер болду. Анан кийин бияктан не скрываем, ошол эле мына депутаттардын сабынасы бар экен, прокуратуралардын сабыналары бар экен. Ошолор эле крышовать этип атат азыркы күндө. Это тоже не секрет.
аны эле айтып кетишибиз керек. Но однако на сегодняшний день мы с этим боремся. Бүгүн иш жүргүзүп атабыз. Азыр ушул жерден бир нече көзөрмөмдөргө тыныгуу жасап, андан соң көрсөтүүнү улантабыз. Бизден алыстабаңыздар. Дастархон көркін ачқан, жеген сайын тамшанткан, нукура таза, даамдуу, адал колбаса, Алато. Өзгөчө жыты аңкыган, эң сапаттуу, кошулмалары жок колбаса Алато. Байланыш телефону 0553 11 0009, 0551 33 64 48. Не кылыш керек эми? Бул нерсе боюнча жүрө бериш керекпи? Бул нерседен кутулгусу келген эл не кылыш керек? Биринчиден бизге действительно керек правовой база керек. Правовой базаны да кылыш керек. Мына бүгүнкү күндө айтып атпайбыз, мына официальный данные менен бизде 120 сауна, 302 гостиница бар экен Бишкектечи. Это официальный. Неофициальный данные менен бүгүнкү күндө ошо 120дан тышкары почти 100дөн ашык уже билебиз да. Который патент төлөшпөйт. Налог төлөшпөйт. Ошол эле сауналардын ичинде кыздар 5тен 10дон топурап кыздар иштешет. Мына кече эле бир саунаны кармап келдик ушундай гостиницаны. 14 кыздын арасынан 6 несовершеннолетний кыз чыгып атат. Бул криминал. Это уже криминал. Поэтому биринчиден мына буяка правовой база керек. Экинчиден мына кыздарды деген мына генофондубуз келечекте эмне болот, если мы в 7 стран мира входим с такими болезнями. Бул жерде деген мына мен ойлойм, именно вот анализ жагын мурунку союзный времяда кылып туруп биз деген эметишибиз керек. Кыздарды обследовать этtirишибиз керек. Алардын связьдарын выявлять этишибиз керек. Ошондо биздин генофондубуз более-менее будет лучше. Мен айтат элем, кыздар, алданбагыла. Силерди бир жака алып барам, жыргатам десе, ишенбегиле. Силерди товардай болуп эле сатат. Ошондуктан энаталар дагы кыздардын жакшылап карагыла. Бирок миграция негизинде энаталар Россияда чет мамлекетте жүрөт. Бу жерде Өзүмдү өзүм билем, сойкулук кылам десем эмне кылыш керек? Сойкулук болуп жүргүлө. Анан кийин ушундайларды демонстративно сойкулук кылгандарды аларга общественное осуждение болуш керек. Мен ажы менен бир ошо момент менен согласна. Эмне үчүн Германияда сойкулар аз? Эмне үчүн чет мамлекеттин кыздарды алып келип сойкул кылат Германияда? Себеби Германияда өз жарандар андай эмеге кадамга барбайт. Себеби бул осуждаемый вопрос. Ошондуктан алар чет мамлекеттен алып келип атат. Бизде туура осуждение болсо, мындай мен сени өлтүрөм дебегин, жок бул жаман, баары эле туура эмес кылып атасың деп мындай мораль жактан иштесе жакшы болот эле. Бирок мен ойлоймун, биздин коомдагы туура ушул суроолорду туура түшүнүш керек. Кайран кыргыз элим, эмне деген кыйынчылыктарды, эмне деген ачкачылыктарды, эмне деген азаптарды башыбыздан өткөзгөн жокпуз. Кечээки эле тарыхты карап көрсөк, 16-жылкы үркүндө Кытайга качкан кыргыздар ачкачылык ушунчалык өкүм сүргөндө дагы биздин касиеттүү энелерибиз өз денесин, өз намысын сатпагандыгын дагы биз окуп билип келебиз. Бирок бул нерсе сойкулук маселеси, сойкулук көйгөйү бул экономикалык же ушундай бир жетишпестиктин айынан чыгып жаткан көйгөйбү? Бул нерсе айтор түшүнүксүз. Чындыгында бул нерселерди жолго салуу үчүн адамдын аң сезими, адамдын идеологиялык баалуулугу адамдын түшүнүгүндөдүр. Демек, бул нерселерди өзүңүздөр туурасын кабыл алат деген үмүттү биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.